Дөңгөлөк магазининде ылдам магазинине караганда велосипедтердин саны канчага көп? Бул жерде бизге диаграмма берилген. Ушул диаграмманы колдонуп, биз бул суроонун жообун таба алабыз. Негизи диаграммалар маалыматтарды салыштыруу үчүн жана чагылдырып көрсөтүү үчүн колдонулат. Биздин бул мисалда диаграмманын өзгөчө түрү берилген. Бул гистограмм. Гистограмма бул туурасы бул жерде жана бийиктиги тиешелүү маанилерге ээ болгон жана ушундай тиркелерден куралган диаграмма бул гистограмм. Эми ушул гистограмманы колдонуп биз бул маселени чыгарабыз. Мына силер байкагандай эле бул туурасы менен узун бийиктиги тиешелүү мааниге ээ. Демек магазиндердин туурасында магазиндердин аты жайгаштырылган. Ал эми бул жерде бийиктигинде велосипедтердин саны жайгаштырылган. Анда бул жерде кандай магазиндер бар экен? Баджет деген магазин бар экен, ылдам, дөңгөлөк жана бекер айда деген магазин бар экен. Анда ушул магазиндерде велосипедтер сатылат. Бул жерде велосипедтердин саны бар. Эми ушуларды колдонуп биз бул жерден суроону чыгарабыз. Дөңгөлөк магазининде ылдамга караганда канчага көп? Анда бул жерде дөңгөлөк деген магазин бар. Ушул дөңгөлөк магазинде канча велосипед бар? Туура бул жерге чейин келебиз мына. Анда бул жерге туура келген сан бул 19. Анда дөңгөлөк магазининде 19 велосипед бар экен. Ал эми ылдам магазинде канча бар? Мына ылдам бул жерде, ылдамда бул бийиктиги бул жерге туура келди. 12 деген санга туура келди. Бул 12 велосипедтердин саны. Демек, ылдамда 12 велосипед бар. Эми суроо. Дөңгөлөктө ылдамга караганда канчага көп? Анда экөөнүн айырмасын таба алышыбыз керек. Канчага көп дегенде экөөнүн айырмасы болду. Анда эгерде кемитсек, 9дан 2-ни кемитсек 7. Анда дөңгөлөк магазининде ылдамга караганда 7 велосипедке көп. Кааласаңар, бул жердеги гистограмма аркылуу да чыгарып алсак болот. Бул жерде ылдамда 12 болсо, мына 12, ал эми дөңгөлөктө 19га чыкты. Анда бул жерден, демек, бул аралык бизге айырманы берет. Мына. Бул канчага барабар? Бул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек, дагы ылдамга 7 велосипед корсок, дөңгөлөк экөөнүкү бирдей болот. Анда экөөнүн айырмасы 7. Же болбосо дөңгөлөктө 7 велосипедке көп.